Мурда өз каражатынын эсебинен гемодиализ алып жаткан 5-баскычтагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги бар 205 бейтап бюджеттин эсебинен дарыланууга өттү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, бул бейтаптар өткөн жылдын июнь айынан бери кезекте турушкан. 2021 жылдын 29 январында Саламаттыкты сактоо министрлигинде бюджеттик диализде бейтаптарды тандоо боюнча комиссия өттү. Ага ылайык 1 февралдан тарта алар мамлекеттин эсебинен кымбат баадагы кызматты акысыз алышат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында жалпы 1896 адам бюджеттик гемодиализ процедурасын алышат. Анын ичинде 1613 бейтап өкмөткө караштуу ММК фонду аркылуу каржыланган гемодиализ процедурасын алышат. Ал эми 283 бейтап мамлекеттик жана өнөктөштүк аркылуу Fresenius Medical Care гемодиализ борборунда диализ алышат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин катына ылайык каржылоо булагы аныкталганга чейин 5-баскычтагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги бар 205 бейтап гемодиализ кызматын көрсөттү. ММК фондунун республикалык бюджетинен 2021 жылга карата бөлүнгөн каражаттардын ченинде жүзөгө ашырылат. Бишкекте бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү белгиленди. Иш-чара калаадагы мейманканалардын биринде өтүп, ар кандай сынактар жана мастер-класстар менен коштолду. Жоолук күнү Кыргызстанда 2016 жылдан бери белгиленип келет. 5 жыл ичинде биз иш-чараны колдонгон өлкө боюнча миңдеген аялдарды чогулта алдык. Эске салсак, 2014 жылдан бери 1 февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү белгиленип баштаган. Бул күндө белгилөө идеясы Нью-Йорктун тургуну Назма Хан сунуштаган. Жоолук салынбаган дос бир күн аны салынып көрүүгө чакырган. Ал эми Умма журналы бир катар уюмдар менен биргелешип, Кыргызстанда жоолук күнүн 2016 жылдан бери уюштуруп келет. Февраль айында Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 2,5–3% кымбатташы күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы билдирди. Маалыматка ылайык, Россиялык нефтепродукция базасында күйүүчү майлоочу майдын дүң базасынын кымбаттаганы байкалууда. Бензиндин орто эсеп менен тоннасы 91,6 АКШ долларга, ал эми дизель майлары тоннасы 25 АКШ долларга кымбаттаган. Жогорудагы абалды эсепке алуу менен февраль айынын аралыгында Кыргызстандын күйүүчү майлоочу жана бензин майына болгон баа 2,5–3% кымбатташы мүмкүн. Муну менен катар нефтетрейдерлер компаниясы бааларды теңдөө жана дароо кымбаттатууну алдын алуу саясатын улантууга ниеттенүүдө деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле ассоциация Global Petrol Prices сайтынын рейтингине ылайык Кыргызстандын бензиндин баасы боюнча 181 өлкөнүн ичинен 11-орунда турат. Аталган рейтингдин маалыматына ылайык Кыргызстан импорттоого муктаж өлкөлөрдүн ичинен майдын арзандыгы боюнча 1-орунда турат. 20-20 кирген башкы бардык өлкөлөр нефти өндүрүүчү жана экспорттоочу болуп саналат. Мисалы, алар Сауд Аравия, Түркмөнстан, Кувейт, Катар, Иран, Казакстан, Нигерия жана башка өлкөлөр. Дүйнөдө бензиндин орточо баасы литрине 1,6 АКШ доллар болсо, ал эми Кыргызстанда 0,455 АКШ долларына барабар. Саламаттыкты сактоо министрлиги дарыгерлерди жана медайымдарды коронавирустун жаңы толкунуна даярдоо үчүн окутууну баштады. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Окутуу министрликтин штаттан тышкары башкы пульмонологу Талант Сооронбаевдин жетекчилиги астында 2 февралдан 2 мартка чейин өтөт. Убактылуу клиникалык колдонмонун 4-нускамасынан баштап бейтаптардын диагностикалоо жана дарылоо боюнча сунуштарга, ошондой эле кычкылтек терапиясы, жогорку агымдуу оксиген терапиясы сыяктуу практикалык ыкмаларга көңүл бурулат. Саламаттыкты сактоо министрлиги пандемия башталгандан бери кызыл зонада иштеген дарыгерлерди Сооронбаев жана анын командасы даярдаганы белгиленип өткөн. Швейцария, Германия, Улуу Британияда ири медициналык борборлордун тажрыйбасына таянып, дарыгерлер менен биргеликте оор абалдагы бейтаптардын дем алуусун жакшыртуу жана өмүрүн сактоо боюнча алгоритмдер жана протоколдор иштелип чыгат. Ошондой эле алар COVID-19 менен ооруган адамдарга оор учурларды талкуулашат жана консультацияларды уюштурушат.
Эксперттер жаз мезгилинде коронавирустун жаңы толкуну башталышы мүмкүн экенин айтышууда. Февраль айынын башында күнүнө 100гө жакын учур катталат. Пандемия башталгандан бери өлкөдө коронавирус 84.646 адамга жугуп, 81.102 адам илдетти жеңген. Тилекке каршы 1414 адам оорудан улам каза болду. Кыргызстандык футзал адиси FIFA калысы Нурдин Букуев Өзбекстан Аргентина курама командасынын жолдоштук беттешин тейлейт. Бул тууралуу өлкөнүн аталган спорт боюнча ассоциациясы билдирди. Бүгүн 2-февралда жана эртең 3-февралда Ташкентте өткөн курама командасы учурдагы дүйнө чемпиону Аргентина менен жолдоштук беттеш өткөрөт. FIFA рефериси Нурдин Букуев Өзбекстандын футбол ассоциациясынын өтүнүчү менен аталган беттешти тейлөөгө чакырылды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Нурдин Букуев футзал боюнча дүйнө чемпионатындагы беттештерди тейлеген ФИФАнын калыстар тизмесиндеги кыргызстандык жалгыз адис болуп саналат. Ал 4 жолу дүйнө чемпионатында жана 7 ирет Азия биринчилигинде беттештерге калыстык кылган. Мага жараша жакшы китептер барбы? Силерге китептер бар. Мисалыга мына Болор бала деген аябай жакшы китеп Бишкек басмаканасынан басылып чыгыптыр. Ош облусундагы өзгөчө китепкана башкаларга салыштырмалуу бул жайдын аталышы да башкача. Китепкана маркум Чубак Ажы Жагыловдун атына коюлган. Учурда китепканада 2000ге чукул китептер бар. Белгилүү дин аалымынын атын алган бул китепканага окурмандар эле эмес, Кыргызстандын бардык аймактарынан келген жазуучулар, акындар да адабий кече, түрдүү маданий жыйындарды өткөрүп турушат. Алардын максаты тажрыйба алмашуу болуп эсептелинет. 8 ton болду. Даниярбек Райымжанов Оштогу Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү. Бул жерге сабаттуулугумду арттыруу үчүн жана жаш өсүп келе жаткан калемгерлердин эмгектерин көрүү максатында келдим дейт. Тажрыйба алмашуу менен эле токтоп калбастан шаардагы бардык басылмалар менен үзгүлтүксүз иштеп турарын айтат. Азыр билесиңер, көпчүлүк китеп окубай калды жаштар. Бирок бул жакта жаш балдар келип китептерди окуп, анан бул жакта сабактар дагы уюштурулуп жатса керек. Бирок бул балдарды көбү ошол жакка келип китептерди окуп, анан өздөрүгө бир сабактарды алып кетишет. Бул жакта бардык нерсе бекер. Китепканада эмгектенген Гүлзада Абдрахманова келген окурмандарды китепканага тартуу аракетинде. Ал китепканага чоңдор эле эмес, жаш өспүрүмдөрдүн көбүрөөк келип жатканына кубанат. Бул жерден алар билим сапатын жакшыртып, дүйнө таанымын кеңейтишет дейт. Ар бир окурмандын суроо талабына ылай китептерди таап берип, ой пикири менен бөлүшөт. Ошон үчүн интернеттин эң бийик туу чокусунда жашап атабыз. Техниканын өнүгүп аткан жагы. Мына ошон үчүн жаштардын оюн, көңүлүн ушу башка жакка бурбастан китепке үндөө максатында жакшы иш-чараларды уюштуруп атабыз. Китепкананын ичи ар түрдүү уюмдардан келген китептерге толгон. Баарынан кызыгы Чубак Ажы Жагыловдун атын уккан окурмандар жөн келбестен китептерин көтөрүп келишет. Эл топтогон китептер да буну бир жерден сатып алган жокпуз. Мисалга Адип башатынан бир топ китептерди алып келишти. Үйлөрүндө турган китептер боюнча алып келип атышат. Элдер түзүп атат бул китеп фондунучу. Бирок азыр Запар Мирбабаевич айтып атат, ушул өспүрүмдөргө ылайыкташкан китептерди сүйлөшүп атам, буюрса жакында келип калат деп атат. Китепкана былтыркы жылдын 28-октябрында ачылган. Бүгүнкү күндө чакандыгына карабастан ачылган күндөн баштап китеп сүйүүчүлөрдүн, жаш акын жазуучулардын сүйүктүү жайына айланып баратат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. 1-февралда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү белгиленди. Буга карата дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө аялдар чогулуп түрдүү иш-чараларды уюштурушту. Ош шаарында ырчы активист Мукарам Мадаминова тарабынан өткөрүлгөн бул саамалыкка чогулгандардын саны 400дөн ашты. Өткөрүлгөн иш-чарада жоолуктун исламдагы деги эле аял затынын жашоосундагы орду тууралуу айтылып, бүгүнкү күндө жоолук салынган кыздардын кандай көйгөйлөргө туш болору, калыптанган жаңылыш ой-пикирлерди жокко чыгаруу, түрдүү көз караштагы айымдардын үй-бүлө, карьера, ден соолук, сулуулук жалпы темаларда бириктирип диалогко чакыруу маселелери көтөрүлдү. Иш-чаранын алкагында Алымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышукур Ажы Нарматовдун мазмундуу баяны көпчүлүккө жакшы таасир калтырды. Эң биринчиден бул жоолуктун күнү биз бир эле ушул жоолук деп айтып беребиз. Жоолук каяктан келген? Мисалы үчүн азыр жоолуктун күнү 140 мамлекетте ушул майрам ушундай эле бүткүл дүйнөдө уже ушул майрамды өткөзүп атышат. Биз ушул жоолукту аял кишине кандай көркүн ачат,
ички дүйнөнү ошондой эле байкалат. Бул запрет эмес. Биз эч кимге ошондой эле жолук кийгиле деген бизден немебиз, шартыбыз жок. Бирок ыйык Куранда жазылганы ушул аял киши ошондой эле жолукту кийип өзүнүн абруйун бекитиш керек деп. Бүгүн иш чарада албетте аялдарды жакшылыкка чакыруу деп жатпайбызбы? Эң биринчи адепке чакырабыз. Себеби айтылат го, адеп бул дарак, илим анын мөмөсү дейт. Эгер дарак болбосо кайдан болот мөмөсү дегендей, эң биринчи адепке чакырабыз. Үй бүлөдө мисалы күйөөгө кандай мамиле болушуну, балага кандай мамиле болушуну, жана дагы коомчулукка кандай мамиледе болушуну мына бүгүн ошол насаат айтып, мына ошол насааттын иретинде аялдарды мына ушул нерсеге чакырабыз буюрса.